Жалабатка Торпокулакка бардым, бир досум балалуу болуп. 3 кыздан кийин бир уул болуп, улак берип, чоң улак болду, Торпокулак. Ошондо көрүшүп буну жакшы неме досум айдап көрдү эле, чабып. Bir bala gelip, şu dostumuzun ile tuğanı. 20.000 dolarga ber degende bergen emasmın. Эми Assalamu alaikum. Урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн Нокен району Хакалды айыл өкмөтүндөбүз. Мына ушул Аргын дейт. Атасы Поляк дейт. Энеси өзүбүздүн эле кыргыз жылкылары. Азыр ушул Аргын, атасы Польша, энеси кыргыз жылкынын маалыматын беребиз. Эки асый дейт. Ат Семиз экен, турган ат. Азыр токуду. Маалыматыны азыр жанына барам, өзү берет. А биз болсо жакшылап байкап маалыматын угуп турабыз. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Аты жөнүңүз ким болот? Атым Эркин. Эркин аке. Бул аттын маалыматын бир баштан берели эми биздин көрүүчүлөргө, Берели. Бул кантип келип калган, жашы эмне, бою кандай, породасы бир четтен айтып беребиз. Түшүп алсаңыз ham болот жерге. Мындай кармап эле. Бою дагы чоң экен. Бир четтен баштайлы. Башында немеден келген? Октябрьскийден, Жалабат Октябрьскийден. Кулун майында тайлыгында калганбыз. Өзүбүз балалар. Ошондо бул тайында келген колуңарга. Ошондон бери колдобу? Ошондон бери колдо өзүбүздө. Жакшы. Немеси Поляк. Атасы Поляк, Польша. Атасы Карабайыр. Бою 1.65ке жооп. 1.65ке жооп. Жооп. Ден соолугу путу колу? Ден соолугу жебичиге жооп. Жебичи жакшы, кол путу таза. Азыр канча жашта бул? Жашы азыр данный момент 2 асый. 2 асый. 3 асый. 2 асый болгондо 5 жаш болот экен, достор. Бою 1.65. 5. Тартып аласыңар. Ооба. Демек, тайында келген болсо кол бала экен да бул жагы. Тарбиясы кандай болду бу? Тарбиясы тарбиялап алыш керек. Эми өзүбүз улакка киргенбиз, эми биз атык чыккан улакчы эмеспиз да. Өзүбүз улакка чалып жүргөнбүз. Келеси бар, келе смело келет, коркуш башка немеси жок. Мына достор, тарбиясы жакшы. Баягы жаш бала да минсе боло берет. Өзүмө акам балдары да минип жүргөн. Жакшы. Бул жайлоолорго чыгып малчылар миндиби? Минген. Немеде жүрдү, айгырда жүрдү. Жылкыга Кудай кааласа, 2025ке 16та түшүш керек мындан бала. 16 бейде жүрдүбү? 16 бейде жүрдү. Тегиз бозбу? Тегиз боз. 16тасы. Эми где-то бир 12тасы түшөт да. Мынакей достор. Аттын башы. Да көтөрүп кармасаңыз. Кабак башы. Иштеп, тебип деген нерселер жок. Дагы шүгүр көкүрөгү. Буту кол таза? Буту кол таза. Травма жок? Травма жок. Биз колдон келишинче суроолорду беребиз, достор. Семиз экен ат. Турган ат экен. Буну мингенге адам жок, бастырган адам жок. Bir 5-6 gün болду бастырышты баштаганыбызгачы. Досум айтып суранып, досум сен бастырып бер деп, досум бастырып жүрөт. 5-6 gün болду баштаганыбыз. Демек, кароо жок, сатышка туура келип атат. Айла жок. Сатышка туура келип атат. Шат ошого байланыштуу. Жакшы. Бул улакка салып көргөмдө атасы жүрөгү толо дедиңиз. Бу азыр эми семиз экен да, үйүрү бар экен, достор. Үйүрү бар, үйүрүнө 100% гарантия. Басыны канча деп айтасыз? Басы 2 жыл мурда
700'ge сурaganda берген эмеспиz. Охо. 2 жыл мурда. Мынакей достор. Былтыры жалап аткан торпа кулакка бардым, бир досум балалуу болуп. 3 кыздан кийин бир уул болуп, улак берип чоң улак болду, торпа кулак. Ошондо көрүшүп буну жакшы неме досум айдап көрдү эле чабып. Бир бала келип, ошо досубуздун эле тууганы. $20,000 бер дегенде берген эмесмин. Эми күндөр өтүп кетти, былтыр эле. Мынакей $20,000 баа болгон экен. Азыр эми мындай элде акча жок. Чекти дагы койдук сатууга, бирок чекти дагы сата элекпиз. Неме клиент чыкпай атат. Элде акча жок азыр данный момент. Ошо өзүмдө дагы акча кичине тартыш болгондон, зарыл болгондон сатылган. Эгер болсо 700 баасы. Баасы, а? 700 миң. 700. Мына достор, эми мына атеси өзүнүн оозу менен айтып атат достор, мына бербеген сенасын. Эми мына ушундай болуп калыптыр. Мына 700 миңге койду. Неме болсо клиенттин ала турган адам келсе, клиенттин паспортун, үйүн, данын полный сурап алам. Эгер вдруг алган адам кийин дагы сата турган болсо, мен өзүм кайра сатып алам ушат. Мынакей. Мына достор, азыр адрес Сакалды айыл өкмөтүндө. Эркин акенин мына колунда. Достор, колдон келишинче маалыматты бердик окшойт. Мына калганын экранда номерлерге чаласыздар, сүйлөшө бересиздер. Мына аттын болгон маалыматын болгондой берди Эркин акеден. Эркин ака, содаңызга береке болсун ака. Мына керегиңизге жаратыңыз. Мына көбүнө көнбөй, азында көнөт дейт го. Эркин акабыз ошого туш болуп отурат экен азыр. Мына. Жакшы. Ушундай маалымат болду достор. Не дейбиз? Дагы да тынччылыкта, аманчылыкта көрүшкөнчө коштошобуз. Биздин эфирди калтырбай көрүп барыңыздар, лайктан басыңыздар. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух.